Мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар, өзүңүздөр күбө болдуңуздар, өзүңүздөр жардам бердиңиздер бардык жумуштарга. Мына буйруса биз соңуна чыгып жатабыз. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикерим Алимбаев жана президенттин Баткен облусундагы курулуш иштери жана калыбына келтирүү маселелери боюнча өкүлү Мамыржан Рахимов Максат айылынын эли менен жолугушту. Анда эл тарабынан бир топ көйгөйлөр айтылды. Андан соң мекеме ишканалардын жетекчилери менен биргеликте курулуп жаткан объектилердин курулуш иштери менен таанышып, сапаттуу бүтүрүү жана курулуш иштерин белгиленген мөөнөтүнө чейин бүткөрүү керектигин айтып, тапшырмалар коюлду. Мен 20 жылдан бери ушул жерде жашап келем. Биздин көчө мына Тажикстанга жакын, Тажикстандын 40 кожолугу ушу биздин көчөдөн өтөт. Ар бир үйдө 3-4 машинасы бар. Ар өткөндө таш чачырып айнектери сынап кетет. Ошол жерде сиздер мына блоктон тосуп берсеңиздер, бир 3 үй 4 үйдү анан мындай тегереги менен тосуп берүүңүздөрдү өзүңүз. Лейлек Баткен районундагы жаш муун өстүрүмдөрдү ушул Суворовский училище болобу, военный немеге без экзамен ала турган кылып ошону сүйлөшүп берсеңиз жакшы болот. Жалпысынан Максат айылына 84 үйдү куруу керек болчу. Учурда 80ге жакын үй бүлө жаңыдан курулган өз үйлөрүнө көчүп киришти. Бул үйлөр заманбап бардык керектүү шарттары менен каралган. Биз мына үйүбүз күйүп көчөдө калгандан бери бизге чоң жардам берип атат. Ошондой эле мына областын губернатору бүгүн келип биз менен жолугушуп көптөгөн маселелерди чечип кетти. Мен бул чоңдорго, губернаторго, президенттерибиздин ушул биз айткан маселелерди ишке ашырууна көзүм жетет. Анткени булар жакшы иштеп атат. Булар бизди колдосо, Кудай кааласа, кыргыз элин бизди колдосо, Максат айылда өтө жакшы ийгиликке жетишет. Кече эле бир 4 ай алдын кара ыш болуп, бардак болуп, эми бияка келгенге коркучу элек. Азыр эми 4 айдын ичинде Кудайга шүгүр, эми шаарга айланды десек да жаңылышпаймын. Ошо бул кимдин демилгеси менен, кимдин күчү менен болуп атат? Биздин ошо ажообуз Садыр Жапаровдун ошондой эле аны колдогон жетекчилердин жардамы менен болуп атат. Мына мектебибизде жаркырап, бардык жок асфальттар болуп, жарыктыктар коюлуп, мына таза суулар буюрса чыгып калып атат. Эми рахмат ушул президентибизге рахмат. Алла ыраазы болсун бардыгыга. Мындан сырткары айылдагы ички жолдорго асфальт төшөө иштери жүргүзүлгөн. Айылдагы ФАПтын оңдоп түзөө иштери бүткөрүлүп, кошумча балдар бакчасынын курулушу жүрүүдө. Мына толугу менен бүтүп аягына чыгып жатат экен. Ошондуктан азыр бир сыйра мына мекеменин жетекчилери менен бирге, мына өзүм менен кошо келген кызматкерлер менен бирге биз дагы кыдырабыз азыр. Көрүп, өз көзүбүз менен дагы бир сыйра көрүп чыгабыз. Кандайдыр бир кичине кемчилдиктер болуп калса, же кошумча жумуштарды жасай турган болсок, ошолордун баарын мен бул жерде мына президенттин аппаратынын өкүлү келип отурат, Мамыржан Тойчуевич менен биргеликте биз ушул жердеги мекеменин жетекчилерине тапшырманы коебуз. Мээнет кылып биз менен бирге чогуу бар жокторду караштырып, бар жогуну жардам берип атат. Бар жокту ушундай жакшы жаңы нерселер курулду, жаңылыктар дагы эле болуп атат. Кудайга шүгүр, баарыңыздарга рахмат, губернаторго, ушу бизге башчылык кылып, бизге жардам берип тургандардын баарыга рахмат. Алла ыраазы болсун. Стол, кресло, компьютер, анан камера, 4 жерге, 5 жерге компьютер койдум. Камера койдум. Ошондой эле чек арадагы элдин коопсуздугун камсыздоого шарт түзүү максатында айылдык милиция бөлүмчөсүнүн имараты бардык шарттар менен курулуп, пайдаланууга берилүү алдында турат. Току бар, газы бар, баары баллончук газ 29-30 апрель күндөрү Баткендеги кыргыз-тажик арасында орун алган каргашалуу окуядан жабыр тарткан чек арадагы айылдарда бүгүнкү күндө калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүүдө. Жалпысынан Баткен жана Лейлек районунда 140 үй курулууда. Баткен районунда 40, ал эми Лейлек районунда 100 үй. 140 үйдүн курулуш иштери толугу менен жакынкы аралыкта аяктап, 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк алган күнүн 30 жылдыгына карата тапшырылуусу күтүлүүдө. Арзу Галымбетова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.